Bugün Kırgız tili Kırgız mamleketinde өгöylөнүп атканы жашыруун эмес. Biz улуттук идеология катары биринчи кыргыз тилин өз ордуна коюп алып, анан алдына кадам шилтешибиз керек деп эсептейм. Президент мырза дагы өз сөзүндө мамлекеттин өзөгү бул эне тили деп айтты. Биздин башка жакта айтпайм, борбор калабыз Бишкекте кыргыз тили киргиз тилине айланып, жанагы ыш менен түтүн каптагандай борборду киргиздер каптап кетти. Кечирип койсун мени. Айыл жеринен эки ооз кыргыз тилин билбей келген биздин жаш улан кыздар балалуу болгондон кийин баласын орус тилдүү бала-бакчага, мектеп жашына жеткенде англис тилин, анан түрк тилин үйрөткөн мектептерди издеп басып жүрөбүз. Бул өтө уят көрүнүш. Урматтуу менин жердештерим, мекендештерим, айта берсек көйгөй көп дейт. Биз көйгөйдү гана айтпастан президентке жана өлкө башчысына сунуш дагы берсек абдан жакшы болот эле. Мен айтат элем, урматтуу президент мырза, ушу кыргыз тилине мындан дагы 2 эсе 3 эсе күчтүүрөөк аракет менен көңүл бөлүп, тилибизди, кыргыз тилибизди ордуна койгонго чоң жардам кыласыз деп, башында туруп бересиз деп ишенем. Себеби сиз мына өлкө башына келгенден бери бир дагы орус тилдүү жыйын алып барганыңызды көргөн жокмун. Жалаң кыргыз тилинде алып барып атасыз. Мунуңуз чындыгында алкоого татый тургандай нерсе. Эми тил маселеси бул улуттун уңгусу экен. Ошон үчүн тилге токтолуп атам, баардыгыңыздар колдойсуздар деп ишенем. Баягы Алтынбек Исмаилов деген акын жигит айтты эле, ташты сыгып тарыхты төккүм келет, тилимди мен туу тутуп өткүм келет. Эне тилин эсирип чаңгандарды эне тилде ашатып сөккүм келет дейт.